Кечээ 17 ноябрда Талас облусунда 118 шайлоо тилкеси иштеди. Добуш берүүгө облус боюнча 179 миңге жакын шайлоочунун тизмеси катталган. Аймактык реформага чейин облуста 38 жергиликтүү кеңеш болсо, реформадан кийин 17ге кыскарды. Мурда мандаттардын саны 597 болсо, учурда 346 болуп, 251ге кыскарды. Ал эми Талас шаарында 31 мандат калтырылган. 178.203 шайлоочунун ичинен 36% катышты. 64.105 шайлоочубуз катышып, өздөрүнүн добуштарын беришти. Негизинен шайлоо өзү тынч өттү. Талас облусу боюнча 117 шайлоо участкасы жана бир аралыктан добуш берүү участкасы иштеди. Шайлоочулар өздөрүнүн укугунан пайдаланып, шайлоого келип өздөрүнүн добуштарын берип кетишти. Мурдагы шайлоолорго караганда быйылкы шайлоо процессин жакшыртуу максатында өзгөртүүлөр киргизилген. Мисалга алсак, жарандардын добуштарын кабыл алууда жаңы автоматташтырылган техникалык жабдуулар менен камсыздалды. Муну менен Кыргызстан көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинде шайлоодо жаңы технологияны колдонгон алгачкы өлкө болду. Бул өз кезегинде добуштардын санын бурмалоого жана мыйзам бузууларга бөгөт коет. Для избирателей это дает. Жаңы технология шайлоонун ачык өтүшүн толук камсыздайт деп айтсак болот. Мисалы, бир жолу добуш берүүгө келген адам экинчи рет келип калган болсо, дароо жабдык аныктап берет экен. Өзбекстанда мындай жабдыктар жок. Кыргызстандын бул багыттагы аракети үлгү аларлык деп баалайм. Өнүккөн санариптик технология деп ушуну айтса болот. Аны менен катар республика аймагы боюнча өткөн шайлоонун жүрүшүнө чет өлкөдөн келген байкоочулар дагы тыкыр көзөмөлгө алды. Биз Бишкектеги жана Кант шаарындагы бир нече шайлоо участкаларына барып үлгүрдүк. Соңунда шайлоонун жыйынтыгына таасир эте турган олуттуу көйгөйлөр аныкталган жок. Эми жыйынтык өлкөнүн мындан ары өнүгүшүнө жана гүлдөп өнүгүшүнө, кыргыз коомунун биримдигин, ошондой эле түрк дүйнөсүндөгү боордоштук мамилелерди чыңдоого жардам берерине ишенимибизди билдиребиз. Ошондой эле шайлоо күнү Талас облустук, шаардык жана райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлери шайлоонун тынч өтүшүнө күчөтүлгөн тартипте көзөмөл кылышты. 2024 жылдын 17 ноябрында Талас облусунун аймагында жергиликтүү кеңештерге шайлоо 118 шайлоо участкасында өттү. Негизинен облус аймагында шайлоо учурунда одоно тартип бузуулар катталган жок. Облус аймагында 400-га жакын милиция кызматкерлери, тиешелүү укук коргоо органдары, мекеме ишканалардын кызматкерлери менен биргеликте коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлгө алышты. 10 документтештирүү тобу 60-га жакын милициянын автоунаалары шайлоо күнү кызмат кылды. Негизинен абал азыркы учурда туруктуу. Борбордук шайлоо комиссиясынын берген маалыматына ылайык, Талас шаарында ат салышкан партиялар төмөндөгүчө добуштарга ээ болушкан. Бирге вместе 31,12%, Аманат 21,61%, Эл үмүтү 18,34%, Ынтымак 14,67%, жана Жаңы Кыргызстан партиясы 11,3% добуш алышкан. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талас облусу.